Bir жолу ашканада мындай окуя болду. Эки адам ашканага кирип тамак алышты. Биринчиси 3 түрлүү тамак алды. Ал эми экинчи адам болсо 2 гана түрлүү тамак алды. Бул тамактардын баалары бирдей болду. Баардык тамактардын баасы бирдей. Тамактарды алышып тамактанууга отурганда алардын жанына 3-чү адам келип калды. 3-чү адам келип тамактанууга отурушуп, тамакты 3-өө тепе-тең бөлүп жешти. 3-чү келген адам жеген тамагы үчүн тиги 2 адамга 150 сом төлөдү. Суроо. 150 сомдун канчасын биринчи адам алат, канчасын экинчи адам алат. Албетте бул эсепти чыгарганда теңдеме түзүп, теңдеменин жардамы менен чыгарса да болот эле. Бирок бул эсепти графикалык түрдө чыгаруу алда канча жеңилдик берет. Мисалы, төлөнгөн акчалардын санын мынарыкындай түз сызык менен белгилей туралы. Мынарыки төлөнгөн акчалардын саны болсун. Бул акчанын канча акчаны эмне үчүн төлөштү? 5 түрлүү тамак үчүн. Анда бул төлөнгөн акчалардын саны болгондуктан муну биз 5ке бөлөлү. 1 барабар, себеби жогоруда айтылды 1, 2, 3 тамактардын баасы бирдей болчу деп. Мынакей, бул 5 тамак үчүн төлөнгөн акчанын, мына 5 тамак үчүн төлөнгөн акчаларды эсептейлик дагы. Бул тамакты 5 түрлүү тамак үчүн төлөндү. Себеби мынабеки биринчи бөлүктү биринчи адам алды, экинчи бөлүктү экинчи адам алган. Эми 3-чү адам келип муну барабар тепе-тең бөлүп жешти. Анда мындай проблема туулат. Мынабеки бөлүнгөн акчалардын саны 5 бөлүктөн турат. Бул 3кө бөлүнбөйт. Себеби биз билебиз 5 3кө калдыксыз бөлүнбөйт. Анда кандай кылсак? Анда ар бир бөлүктү 2ге бөлүп чыксак, анда акчалардын саны туура 10го бөлүнүп калат, 10 дагы 3кө бөлүнбөйт. Демек анда ар бир бөлүктү биз 2ге эмес 3төн бөлүп чыксак ыңгайлуу болот экен. Анда мурдагыдай эле мынабеки бөлүнгөн тамак үчүн төлөнгөн акчалардын санын 5ке бөлөбүз, себеби 5 түрлүү тамак үчүн төлөнгөн акча болчу. Мынабеки биринчи адам алган тамак, экинчи адам болсо жогоруда айттык 2 гана түрлүү тамак алган. Анда муну төлөнгөн акчалардын саны 3 адамга бөлүнүш үчүн ар бир бөлүктү биз 2ден бөлүккө, 3төн бөлүккө бөлүп чыгалык. Ошондо мына бул жерден да 3 бөлүк болду, бул жерден да 3 бөлүк болду, бул жакты дагы баардыгын 3кө бөлүп чыгалык. Ошентип 5 бөлүктү биз ар бирин 3төн бөлүп чыкты эле, мына бул жерде 15 бөлүк пайда болду. Санап чыксак деле болот. 15 бөлүк пайда болду. Бул эмне болгон акча? Бул 5 тамак үчүн төлөнгөн акчанын санын 15 бөлүккө бөлдүк. Эмне мак дегенде, себеби 15 бөлүктү 3 кишиге так бөлүнөт дагы, 15 бөлүккө бөлүнгөн акчанын саны 3кө бөлсөк барабар 5 бөлүктөн дейт. Демек, анда мынабекиндей болуп калат экен. Биринчи адам 1, 2, 3, 4, 5. Мынабеки биринчи адамдын жеген тамагы 3, 4, 5. Мынакей 1, 2, 3, 4, 5. Жеген тамак үчүн төлөнгөн акча бул болду. Ал эми экинчи актан келгиле экинчи учунан калайлы. 1, 2, 3, 4, 5. Экинчи адамдын жеген тамагы үчүн төлөнгөн акча мына бул 5 бөлүккө барабар болду. Ал эми мына биринчи адам жеген тамактын акчасы, бул болсо экинчи адам жеген тамактын акчасы. Анда ортодогу 5 бөлүк 3-чү адам жеген тамактын акчасы болот. Андан ары эмне болду? Ушул 3-чү адам жеген тамагы үчүн 150 сом төлөдү. 150 сом. 150 сом. Чийимиге кайра кайрылалык. Чийимиге кайра кайрылсак, мына жерде чийимиге кайра кайрылсак, 3-чү адамдын жеген тамагынын акчасы 5 бөлүктөн турду.
daroo ele түшүнүктүү. 1 bölükö kança akça төлөнөт деп. Анда 150 so'mду 5 bölükö 5'ke bölөбүz. Эмне үчүн дегенде 3-чү адамдын жеген тамагынын акчасы 5 bölüктөн туруп атат. Барабар 30 болду. Бул биз эмнени таптык? 1 bölüктөгү акчанын саны 30га барабар экен. 1 bölüктөгү акчанын саны 30га барабар. Бул 5 bölük үчүн адам 150 сом төлөп, 3-чү адам 150 сом төлөп атканда, анда 1 bölüктүн акчасы 30 сом болгондо, мына бир эки жердегисиники 30 сом болду. Мына 1 bölük үчүн буякта 4 bölük бар. Демек анда бул жердеги акча 30 сом болсо, андай bölüктөн 4 болгондуктан 120 сом болду. Демек биринчи, 3-чү адам төлөгөн 150 сомду кандай кылып бөлүштүрүшү керек экен? 120 сомду биринчи адам алыш керек экен, 120 сомду. Ал эми 30 сомду экинчи адам алыш керек экен. Бул схеманын жардамы менен 3-чү адам төлөгөн акчаны 2 адам кандай кылып алуунун гана эмес, ар бир тамактын баасын, ким канча сом төлөдү, баардыгы канча тургандыгын билип алсак болот экен. 1 bölüктөгү акчанын саны 150 болуп аткандыктан, орто жердеги 3-чү адам жеген тамакты мына 150 деп баалап аткандыктан, тамактардын баасы бирдей болгондуктан, мындай bölüктөн бизде 3-өө бар. Демек 150-нү 3-кө көбөйтсөк 450. Баардык 3 тамактын баасы 450 сом болуптур. Демек анда эми 450 сомду 5'ke bölсөк болот экен. Себеби бул 5 түрлүү тамактын баасы болчу. Анда 90 сом. Жогоруда айтылган баалары бирдей болгон тамактан биринчиси 3'тү, экинчиси 2'ni алды деп. Демек ар бир тамактын баасы 90 сомдон экен. Андай болсо, эгерде 3-чү адам келбесе, биринчи адам ушундай тамактан 3'тү алган, анда 90 сомду 3'кө көбөйтсөк, анда 3-чү адам келбесе, биринчи адам 270 сом төлөмөк. Ал эми экинчи адам ушундай 90 сомдук тамактан 2'ni алгандыктан, ал 180 сом төлөмөк. 180 сом төлөмөк. Ошентип 3-чү адам төлөнгөн 150 сом, 150 сомунуки 3-чү адам 150 сом төлөгөн, ошонун жардамы менен биз бир тамактын баасы канча, эгерде 3-чү адам келбесе, ар бир адам канчадан төлөмөк, ушуларга дагы кошумча жооп бердик. Демек жооп мына бир жерде жазылды. 150 сомдун 120 сомун биринчи адам алат дагы, 30 сомун экинчи адам алат.